Март айынан тарта мас болуп уна айдагандар 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук көлүгүнөн ажыратылат. Тактап айтканда, мас айдоочу ичкилик ичкенин текшертүүдөн баш тарткан учурда буга чейин 17.500 сом айып салынып келсе, мындан ары 3 суткага жана айдоого укугу жок жаран 5 суткага камакка алынат. Ошондой эле спирт ичимдиги ичкендиги аныкталган учурда 1 жылга уна айдоо укугунан ажырайт. Егер айдоочу мас абалда рулду башкарып биздин кызматкерлер тарабынан кармалса, ал айдоочуга тийиштүү материалдар топтолот. Ал айдоочу мурунда ушундай жол эрежесин бузганбы, мас абалда кармалганбы, кармалган эмеспи биздин атайын маалыматтык базадан текшерилип, биздин кызматкерлер атайын кат менен ушу сот органдарына жиберет. Сот органдары ошол өзүнүн токтому менен айдоочуну камакка алуу чечимин чыгарага же болбосо айдоочулук укугун ажыратыла. Ушул соттун токтомунан кийин гана автоунаа айып кородон чыгарылат. Эгерде айдоочу жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин кайрадан кайталап мас абалында транспорт каражатын башкарган жана мас абалында жол кырсыгына кабылган учурда автоунаасы убактылуу алынып 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Аны менен катар 1 жыл ичинде 3 жолу кайталап жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшырууга жөнөтүлөт. Алар унаасынын номурун атайы жаап алгандар, бир жагына такпай койгондор, ылдамдыкты ашырып айдагандар, каршы тилкеге чыгуу менен озуп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузгандар, унаасын мастарга же рулга отурууга укугу жок адамга бергендер жана башка эреже бузуулар. Мындан сырткары кабыл алынган мыйзамда камтылган ченемдерге ылайык айрым эрежелерге айып пулдун көлөмү көбөйдү. Көрсөтүлгөн ченемден саатына 40-60 чакырымга ашыра айдаса 7500 сом, 60 чакырымдан да ашык айдаса 15000 сом айып пул салынат. Деген менен айдоочулар бул ыкма коррупциялык элементтерге жол ачарын белгилешүүдө. Карапайым элге да оор болуп калып атат да мындай штрафтар көбөйтүү ийгенинечи. Анан көбүнчө жанагы мас абалдагы жанагы эметкен правилалар бузган жерлериндеги эмелери туура болуп атат. Эми мастарга, конечно, ичип албай деп атпайбы. Анан жөндөн жанагы повышение скорость, стоянка нарушение алардыкы через эле көп болуп кетип атат да. Ал карапайым элге кыйын эле болуп калат, оор болуп калат. Потому что ошондой талаптарга туура келе турган эч кандай жол жок болуп атпайбы биздечи. Не только эле ошондой керек болсо правосын решать этип койгонго даже болот. Действительно болсо мас абалында даже не только правосын решать этип эмес, камап да салса болот да, мисалы үчүн туура бир адамдын өмүрүн кыйып атпайбы? Ушул менин оюм. Ал жагадан туура болушу мүмкүн. Коррупцияга жол ачып коюшу дагы мүмкүн. Если мисалы үчүн айдоочулук күбөлүккө ишат эткенден көрө айткан суммасын берип кете бериши дагы мүмкүн. 100 миңдейби, 50 миңдейби коррупцияга жол ачышы мүмкүн деп ойлойм. Ошол эң туура. Эгерде мүмкүн болсо, такыр жол коюш керек. Мисалы үчүн баягы ичкенден кийин баары бир дагара ичет. Уйга жөн сала үйлөнгөн карабы дейт. Дагыра ошол адам качырып чыгат. Жол кырсыктары Кыргызстандагы эң курч көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. Алсак былтыр 500 адам жол кырсыгынын курмандыгы болгон. Буга чейин аткаруу бийлиги жол апаттарын азайтууга бир канча аракеттерди көргөн менен жемишин бербей келет. Мындан улам эксперттер жол эрежесин бузган айдоочуларга жазаны катаалдантууга келди дешет. Кырсыктын токтотуунун бирден бир жолдору да. Бирок эки жагы тең бар. Мында биринчиден айдоочулардын наразычылыгы деп атпайсызбы? Айдоочулар наразы болсо, анда мыйзамга баш ийип гана айдаш керек да. Ошондо эгер мыйзам менен айдаса, эч кандай бир наразычылык болбойт. Көбүнчө биз бузуп атпайбызбы мыйзамды? Айдап баратканда встречный чыгып калып атабыз, красный светофордон өтүп кетип атабыз, пешеходду кой бербей атабыз, ошондо толуп атат да. Бул мыйзам натыйжасын бир аз бериши мүмкүн да. Көпчүлүк азыр акчалары жок водительдер толтура. Алар мыйзамды сыйлап анча-мынча нарушениеге барбайт. Буга чейин мамлекет башчы кырсыктарды азайтуу максатында коопсуз шаар долбоорун өлкө боюнча ишке ашыруу, авто мектептердин ишине көзөмөл кылуу тапшырмасын берген. Былтыркы жылы Кыргызстанда 7040 жол кырсыгы болуп, 11049 киши жаракат алып, 690 адам набыт болгон. Расмий маалыматка ылайык Кыргызстанда 1.400.000 машина бар. Ички иштер министрлигинин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын күнөөсүнөн болот.
Алмагүл Еркебайқызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.